Кандайсызбы? Жакшысызбы? Бүгүн 5 мен. Мен чоңойгондо врач болом, атамды дарылаймын. Бүгүн 2-5 алып келдим, атам менен сыймыктанам. Атам жакшы. Жардам бергиле. Чоңойгондо милиция болом. Жакшы окуп, чоң иштерди иштебен кийин. Атама жардам берем. Атам жакшы болуп кетсин, айып калсын. Өмүралиев Султан, Жалал-Абад облусунун Нокин районунун тургуну. Бир кыз, 2 уулдун атасы. 36 жаш курагында оор дартка чалдыгып турат. 2 бөйрөгү толугу менен иштен чыккан. Учурда дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө өмүр сүрүп келүүдө. Ошондо 2 бөйрөгүнөн ажырап ооруп калды. Эми азыр диализ алып атат. Ушу баламды операция жасатты, пересадка кылдырып бөйрөгүн жасатышка аракет кылып жатабыз. Тууган урук, эл журт, достору дегенде эми ушуга 3 баласы бар, аялы бар. Сиздерден суранып кетет элем, кайрымдуу инсандар, шарттарыңар болсо, Аллахын жолунда, Аллахын ыраазычылыгы үчүн жардам берип койгула. Султандын өмүрүн сактап калуу үчүн Индия өлкөсүнө барып операция жасатуу керек. Ал үчүн 30 000 АКШ долларга чамалуу акча каражаты керектелүүдө. Колунда бар кайрымдуу инсандардан жардам сурайбыз. Ар диализге келгенде Кудай деп Алладан суранып отурам. Давлениясы көтөрүлбөсүн, эсен-аман күлүп гана чыкса экен деп Алладан суранып отурам. Бул диализде деле көп адамдар кайтыш болуп кетет экен, көп адамдар жакшы болуп кетет экен. Бул эми Алладан эми. Бирок баары бир пересадка, операция жасаш керек экен. Эми балам жаш, өзүнүн балдарына өзү баш эге болсун дейм. Балалуу чакалуу болуп ушуларга кошкон менен кошо карып жүрсүн деп Кудайдан тиленемин. 5 балда мазгында тилейм. Кудайым ушу кайрымдуу инсандардын да Алла жакшылык күндөрүн берсин. Биздин досубуз болот, ушу досторубуз отурган. Ушуга биз ушу достор ушундай коробка менен айылдарды аралап, мечиттерди аралап, акчаларды чогултуп, мына күнөшүн чогултуп, келип эсептеп өткүзүп берип атабыз тыйындан бери. Ошондой эле ушул ишти дагы улантып, айыл жергесине, базар, мечиттерге дагы кайталап ушундай чогултабыз, күнүнө келип отчет беребиз. Элибизден дагы суранат элек, колуңардан келишинче ушу жардам кылсаңар. Сиз үчүн арзыбаган акча Султанбектин өмүрүн сактап калышы мүмкүн. РСК банкта эсеп шоттор ачылган. Урматтуу кыргыз элим, ушу сиздердин колдооңуздар менен ушу жолдошум Омарали Султан операцияга Турцияга кетип, ошо мына тосуп алганын күтүп турабыз. Сиздерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Ушу кыргыз элим бар болсун. Ушулар урук туугандар ушу колдоп, ушу баарыңыздарга рахмат. Şu baldarım менен өтө кубанычтамын. Сүйлөштү дагы толкунуп, эми сөз дагы таба албай атам. Кандайсыңар, урматтуу кыргыз элим? Силерге рахмат, атам жакшы алып келди. Азыр атам аэропортто күтүп турабыз. Силерге рахмат, чоң рахмат, атам жакшы алып келсин. Атаңыз сагынбаң беле? Ооба. Аэропорттобуз, атам күтүп атабыз. Рахмат силерге. Ака, эже, тууган урук. Мындан кийин оорубасын атам. Тиги жардам бересиң да, э? Ооба. Ошону айтып берчи. Атам иш кылып атса, мен эмне кылайын дейм. Үйдү бүтүрөбүз. Жакпачы. Мына чыгып, уже чыгып атса. Келдик. Жақсы келіп алдыңар ма?
Cerimonial ne yemek var? Bunları kimdeydi? Canım. Oh, mahal şu çaldı. Eski adamlar bizeydi, basket. Kaçtı da şartları benim meşhur sizler. Düğünümüz var. Nasıl çoğun var bunlar? Birinchiden salamatсыңарбы, elim, jurtum, Kırgız elim. Операция Istanbulga, Turkiyaga bardык, 1 ay болду. Аябай жакшы болду. Врачтары ошо балам ооруп барып келди эле, врачтары өтө жакшы карайт экен, өтө качественный жасады. Кудайыма шүгүр. Айрыкча башка мамлекеттерге караганда Кыргызстандын элин өтө сыйлашат экен, өзүбүздүн туугандар деп аябай жакшы болду. Мен Аллага миң калла шүгүр, миң мертебе шүгүр. Уши элиме, журтума биз жалгыз адам эчтеке кыла албайт болчук. Кудайыма шүгүр, балам ушунчалык болуп келип калдык. Аллага шүгүр, досторуна, тууган урукка, эли журтка миң рахмат деймин. Баламна пешенемде, балдардын алдында кошкон менен коша карысын, көп жашасын. Ушу достордун арасында эле жүрө берсин. Эл менен бирге болгула, баарыңар ар дайым эл жакшы экен. Кудайым өзү колдоп, ушу элим, журтум жардам берип, балам Кудайга шүгүр, көп жашасын, өмүрлүү болсун. Рахмат баарыңарга. Алла разы болсун. Биринчиден Аллага шүгүр, ушунчалык сакай операция болуп келдим. Экинчиден ушу эл журтка ыраазычылык билдиргим келет. Мага көргөзгөн жардамдарына. Ушундай эле чет жерде жүргөн, иштеп жүргөн жердештериме, досторума, тууган уруктарыма рахмат айтам баарына. Ушундай эле айылдаштарыма, досторума ыраазымын, ыраазычылык билдиргим келет. Тууган уругума, тагаларга. Азыр жакшы эле болуп калдыңызбы операция? Азыр жакшы, Кудайга шүгүр. 1 ай болдук Турцияда. 1 ай. Жакшы азыр, Жакшы эле болду. Ооба, жакшы. Кудайга шүгүр. Доктурлар эмне дешти? Коркунучтун баары артта калдыбы, болдубу? Эми ошо 6 ай диета кармап, этияттанып жүрүш керек. Ошо врачтардын айткандарын кылабыз эми. Азыр жакшы, Кудайга шүгүр баары. Бардыгыбыз чогуу аракет жасап, бардыгыбыз биргеликте достору, туугандары, эл журт чогулуп бардыгыбыз жардам кылып, мына досубуз Омуралиев Султан бүгүн мына жапжакшынакай болуп, сонун болуп, жарык жүз менен келип, мына азыркы абалы абдан жакшы, сонун, баарыбыз сүйүнүп отурган кезибиз азыр. Чоң рахмат айтып кетем баарыбыздын атыбыздан. Карапка көтөрүшүп, ушу элди аралап, Ош, Жалал Абад основной 2 областтан чогулттук акчаларды. Ушу элге рахмат, ушу досубузга тыйындан баштап, салышы тыйындан 20 сом, 50 сомду кылып отуруп чогултуп. Мына ушу элдин немеси күчү менен бардын операция болуп келип жакшы отурат. Мээнетибиз текке кетпеди. Досубузга мындан ары ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун биздин арабызда. Кыргызстан элинде ушу керене жаган жакшы жигиттерден болуп, жадырап жайнап бала чакасы менен жүрүшүн тилектешпиз. Ошондой эле основной ушу элибизге, мына телевиденияларга бизге жардам берип, рекламаларды берип, Руслан деген жигит жардам берди. 4 каналдан чыгарып реклама алып башында. Ошо телевиденияларга да рахмат, ушу элдерге жеткизип биздин үнүбүздү. Элибизге өтө чоң рахмат, ыраазыбыз. Баарына рахмат, эл журтка, туугандарга баарына рахмат.
Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу YouTube каналын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн сиздерге бир сүйүнүчтүү кабар менен бөлүшөлү деп турабыз. Анткени биз Нокен районунун Саймана деген айылында буга чейин алгачкылардан болуп келип, Султанбек агабыздын бир абалы менен таанышканбыз. Ошол учурда жардамга муктаж экенин көрүп, мына ушул үй бүлөгө келип жардам колун сунган аракеттерди көргөн болчук. Анан коомчулуктун жардамы менен учурда Турция өлкөсүнө барып операциядан өтүп, ийгиликтүү өтүп, Кудайым колдоп, бүгүн өзүнүн кичи мекенине келип, жалпы урук туугандарынын, бала чакасынасына, достору менен азыркы учурда үйүнө келип, Кудай өткөрүп жаткан мезгили. Эми болсо биз ушундай сүйүнүчтүү кабар менен сиздер менен бөлүшөлү деп турган кезибиз. Азыр чогуу биргеликте Султанбек агабыздын абалынан көрөбүз, чогуу биргеликте учурашабыз, анан маалыматтарды сиздерге жеткирмекчибиз. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ассаламу алейкум. Кандай жакшы да, солтор жакшы. Жакшы келип алдыңарбы? Ташыр. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кантип атасыздар? Элдер келип атса? Алейкум ассалам, ай азамат. Ай, рахмат. Келдик, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сүйүнүп калдыңыздарбы келип? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Күч берип мынакей. Шүгүр, жакшы иштер болду. Рахмат баарыңарга. Жакшы. Кандай ичкери? Жүргүлө. Ага менен учурашпайм биринчи, кайсыл жакта? Учурашпайм, тарты бир жол. Сумка. Жакшысыздар. Кандайсыз? Сизби? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз? Эсен аман барып келдиңизби? Жакшы. Жакшы. Жакшы болуптур, Кудайым колдоптур. Кудайым шыпасын берип тур жалпысын. Элдердин салымы, өтө аракеттери менен ушу акыбети кайтыптыр. Эми ушу бала чакаңыз башында жакшы ниет кылып кайрылган болчу. Эл журтка дагы ушулардын өмүрүн берсин, ушулардын бактысына бар болуң сиз дагы. Эл кызматына жүрө бериң, ден соолукта болсун. Ар бир үй бүлөдө ушундай оор сурку алыс болсун. Келиңиз бир дуа кылыңыз. Көптү көрсө көл болот деп. Мына эл ушунчалык жардам берип, мына ушул баланын жакшы болушуна себепкер болушту. Мындан ары дагы жалпы элибизде ынтымакчылык арта берсин. Ушундай кайрымдуулук иштерде чекеде карап турбай мынакей жардам берсек, мынтип жаштардын өмүрүн сактап калат экенбиз. Ушу ар дайым кыргыз элине, ушу чоң Кыргызстан жашоосуна эле жалпы канча деген улуттардан турса бардыгына чоң рахмат. Ар дайым тынч болгула, аман болгула. Ушундай жакшылык иштерди мындан ары дагы ынтымагыбыз артып ушундай иштер жүргүзө берелик. Мындай активист балдардагы чоң рахмат. Ошо активист балдарына бизге окшогон эмелердин ар бир чуркай албайт экенбиз. Жаштар мына бүгүнкү күндө дагы ушундай эмелерди уюштуруп, жакшы бир жөрөлгөлөрдү эме кылып атат. Мындан ары дагы жаштарыбызга, жалпы элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук берсин. Мамлекетибиз бизде тынччылык болсун, жакшылыктар боло берсин. Мен ушу Султанга дагы Кудайым ден соолук берсин, мындан ары оорубасын, ушул эмесине мына жакшынакай жакшынакай болуп, баштапкы саламаттыгына ээ болуп, бала чакасынын пешинесинде аман болуп, жакшы ниет максаттарына жете берсин. Аллага чексиз ыраатчылык мактоолор болсун. Аллах Рахмат. Барыбыз эми бүгүн жыйналып турганыбыздын себеби ушул Султанбек агабыздын бир сүйүнүчтүү, кубанычтуу өмүрүнө өмүр улап бир себепчи болуп, Кудайдын кудурети менен барыбыз бир азын-олак болсо жакшы бир салымдарыбызды кошуп, бүгүн барыбыз акыбети кайтып отурат. Мына Кудай буйруса, агабыз арабызда, Кудай өмүр берсин дейбиз. Эми бизде бул агабызга деги эле кайрымдуулук кылган инсандардын кээ бири финансылык жардам берип атты, кээ бири өзүнүн кызматына жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берип атты. Ар кандай өлчөмдө өзүнүн колунан келишинче жардам берди да, бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Анан ошентсе дагы кыргызда сөз бар, атын атаса куту сүйүнөт депчи. Ошондуктан азын-олак бир ушул жардам кылган инсандарды атын атап койсок деп бир ой келди. Ошого башында биз келгенбиз, ушул айылга келип, Бактыхан деген биздин эжекебиз бар, кесиптешибиз. Эжекебиздин
айтыс боюнча келип Султанбек агабыз менен таанышып кеткенбиз да. Ошол учурда бизде Султанбек агабыздын достору бар, Мурат агабыз баш болгон инсандарга мен жеке өзүм ушул ыраазычылык билдирем. Мурат агабыз баштаган жалпы досторуна, Султанбек агабыздын достору жакшы турушту, жакшы мээнет кылышты, чуркашты. Суук күнүнө туш келсе дагы ошентип кызмат кылып жүрүштү. Ошол инсандарга дайыр ажыга терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүнүн күчүн аябастан, жаш болуп мындай күчүн аябастан чуркап жүрдү бул инсандар дагы. Баарына ыраазычылык билдиребиз. Таксырларыбыз болду башында келгенибизге. Анан дагы ким бизде көптөгөн инсандар болду. Анан биз эми башында келгенде биздин мүмкүнчүлүгүбүз ошол массалык маалымат каражаттарынан чагылдыруу болчу. Башында ошол даярдап бердик. Анан ошол телеканалдардагы эфирден берди. Убакыт берсеңер мен ошолорго ыраазычылык билдирип койсок. Себеби биз жөнөткөндө 7 канал деген бар билесиздер. Директору Алтынбек Жумаев Мусаевич деген инсан, ошол киши мүмкүнчүлүк берип эфиринен Султанбек агабыздын үнүн, жалпыбыздын муктаждыгыбызды ошол элге, журтчулукка жеткире алдык да. Анан Ошто ачылган Нур ТВ деген телеканал бар. Анын башкы редактору Мээрим Абдулажанова деген ноокендик сиздердин кызыңыздар бар. Ошол инсан дагы Нур ТВдан чагылдырып берип атты, дароо угуп. Андан кийин Чолпон ТВ деп телеканал бар. Бул билесиздер, директору Байсал Кадыралиев деген бала. Ал киши дагы биздин айтканыбызды кылып, дегенибиз деп өзгөрткөн жерин өзгөртүп, YouTube каналдардан бери, эми Россияда көп YouTube'дан көрүшөт экен да. Ошол киши дагы жардам колун сунуп атты. Эми түндүк тараптан дей турган болсо Пирамида телеканалы бар. Ошол телеканалдар бардыгын эфирге чагылдырып берип атты. Сайттардан болсо Акпресс деген сайт бар, Эмир деген инибиз бар. Ал инибиз дагы чуркап жардам берип жатты. Азаттык сайты, ушул инсандар болду да көп. Дагы кайсыл мен унутпадым окшойт, ушул телеканалдар жардам берип башында бизге коомчулукка биздин ушундай жакшы иш кылып атканыбыз, кайрымдуулук иш кылып атканыбызды эл журтка жеткирип берди. Ошон үчүн аларга да терең ыраазычылык, бир өзүмдүн атыман, жалпы журтчулуктун атынан ыраазычылык билдиргим келип турат да. Анан жалпы туугандарына ыраазычылык билдирем. Ушул боорукер биз билебиз да, биз айылыбызда баарыңыздар уксаңыздар керек, Абук айылында Сагынбек деген агабыз болгон. Ал инсан дагы ошентип ушул телеканалдар колдошуп, барышып, чогуу биз дагы карапка көтөрүп жүрүп, анан ошондон башыбыздан өтүп калганынан биз Султанбек агабызга да бир жардам берип көрөлүчү деп биз башында ушинтип келген аракет кылдык эле да. Бул жерден Султанбек агабыздын эң өзгөчөсү бизди көрүп, ошол видеодон балким башка бирөөлөргө дагы стимул болобу деген ойда. Себеби эл журт жардам берди. Анан кээ бир уюмдарга барып жардам сурап, анан Индияга же Турцияга же башка өлкөгө барып атат да. А бул жерде сиздердин жардамыңыздар менен эле бул Султанбек агабыздын апасы өзү чуркап Турцияга барып дарыланып келди да, Кудайдын кудурети менен. Эми ошого башка бирөөлөргө дагы ушундай мүмкүнчүлүк болуш керек. Ар биринин өзүнүн колунан келет экен дегенди бир ошо сиздердин айылыңыздар Саймана деген ынтымактуу, биримдиктүү айыл экен. Ошону далилдеп берди. Башка бирөөлөргө да ушундай стимул болду. Ошондуктан акырынтып мен дагы ата тургандар болсо айтып дайыра же ошол инсандарга бир дуа кылып койсок. Бир эл үчүн, бир коом үчүн чоң сыноо. Алланын амры менен ушу Султанбек балабыз ушундай өзүнүн чоң жүгүн көтөрдү. Себеби Алла Таала жакшы көргөн пендени сынайын дейт. Анан оору менен сынап, бирок анын ибраты ушундай экен. Эл, коңшу, тууган урук кандай болуп калдык экен, бири-бирибизге болгон мамилебиз кандай болду экен деген сыноо кылып, мына бүгүн биз натыйжаны көрүп турабыз. Аллага миң бата шүгүр. Ушундай коом, эл журт бар экен, Саймала деген айылыбыз бар экен. Мына бири-бирине мейрман болуп, азыр Руслан укам айткандай, материал жардам бербесе дагы, моралдык бербесе дагы бирок коңшулчулук милдетин кырып. Эй ата, ушу Султан ооруп калыптыр да, 3 баласы бар эле. Мындай ушу өмүр берсе болот эле жакшы деп дуа кылган адамдар ошол да чоң салым. Ушул отурган баардыгыңар билип койгула туугандар. Мусулманбыз. Мусулман ниет да кылып койсо. Пулум болгондо 1000 сом берип койгондо жакшы болот эле деген инсандар дагы ушул нерсеге салым кошкон болот. Ошону орунбагыла мен бере албадым дебегиле. Эртең тоюна берсеңер Кудай кааласа. Ушул нерседен ойлоп койгула силер. Чектенбегиле, силер келген жамааттын ишинсу. Үйдө отуруп азыркы айткандай дуа кылып көңүл буруп койгон инсандар бар бүгүн. Алла ошон үчүн ушундай нерселерди бизге сынайт. Мына Саймала эли бар экен, алхамдулилла көрдүңөр. Ушундай бакубат эли бар экен. Билбейм, жон теремен сезген адам билбесе керек. Биз эми элдин ичинде жүрүп калдык, болбогула көбүрөөк. Аябай кубандык да.
себеби биз кичине илимдей жүргөн адам экенбиз. Кубанып шариат билген үчүн аябай кубанабыз. Ошон үчүн бирөөнүн жаман жагын айтпай, мына кубанып баардыгыңар кылган кызматыңарга. Ошон үчүн айтар элим, журтум, мына келген коноктор, меймандар, коноктор, кудалар баардыгыңа Алла разы болсун. Бирок билгиле бүгүн үйүңөргө гордый баргыла. Мен салым кошпой бир инсан жүрөт, баласын жетелеттеп. Билгиле кылган кызматыңарды. Аны ойлогула жөнүнө барып кой, мен салып койдум дебегиле. Аны ойлогула ушул мына себепчи болдуңар. Мына Руслан ушул балдар бар экен, патриот балдар бар экен, Баткан эжем бар экен, мына алхамдулилля. Ушуну бирок билип жүргүлө туугандар, айнайын туугандарым, билгилечи жакшылыкты. Бирок таба кылып, муну кылып койдум дебейчи. Бул биздин милдетибиз, төрөлөрдүн милдети. Мына ошол себепти акыбетте турасыңар көрүп. Анан мына Риша апасына, ey apa деген ушундай болот тапсырлар. Бирок ортий берсин, мен 5 жашта апада калганмын ey. Апамын өңүн билбейм та. Өңүн билбеймин. Бирок караң ушундай апалар бар экен. Алхамдулилла. Мына апам бар, 55 жылдан бери апа дейм, башка апамы. Бактылуу 2 апам бар. Мына ошо Макарам жеген рахмат, Алла разы болсун. Апа деген ушундай болот тапсырлар. Бирок апаны биз өзүнөн урматташыбыз керек. Мына ушул эл журт бар экен. Шүгүр, алхамдулилла. Ошон үчүн айтайын, суранарым тапсырлар, кандай жүздү гана нурлуу экенбиз бирдибиз. Ошон үчүн силерден суранарым, эч качан бир аркабыздан жаман сөз сүйлөбөгүлө, кемчилик издебегиле, бир коомбуз, ушу Саймеле эли Алланын астында баардыгыбыз жооп беребиз бири-бири үчүн. Жакшылык үчүн соо болобуз, жаман үчүн биз жооп беребиз. Эмнеге демедиң, айтпадың деген. Ошон үчүн бир айыл, бир туугандай болот өзү. Кыргыз эли да ушундай бир туугандай. Ошон үчүн мен көпчүлүк айтайын, тууган баардыгыңарга Алла разы болсун. Мына кылган кызматыңарды билгиле. Бүгүн гордый болуп, кубанып, айнайын балам деп айткыле. Ушундай акаң ооруп калган экен. Мына дуа кылып койдуң эле, акаң келип калды, коңшуң келип калды. Бүгүн кубангыла. Бүгүн сер чоң майрам Саймел элинде. Үйүңөрдө отуруп кичине болсо ham дуа отуруп, айнайын балам. Мына шу эч ким мына бирөө оорубай, султан ооруп, шу Саймелен турган оорууну көтөргөн жигит, ушу акаңга бир дуа кылып коелу деп бүгүн отуруп үйдө дуа кылгыла. Ошон мен үй билем да болбой, ушу бала көтөрдү деп дуа кылып койгула. Ушу үй биле жүгүрүп жүрүп, мына достору бар экен, туугандар бар экен, саламын кошуп жүгүрүп жүрдү деп билгиле. Ушуну билели, качанда бир башка нерсе материалдык жагындагындай сүйүнбөй, шуга сүйүнөлү кылган кызматыңар. Мына Баткан эжем турат, рахмат. Ушу уюштуруп, ушу бар эбекке кылып кылган экен, алхамдулилла. Бизде мына ушу элде турат экен, мына баардыгы мейман экен. Келип, айтсаң эле келип, көчөдө жүрүштү балдар, алхамдулилла. Бул тилемчилик эмес, бул жакшы нерсе. Муну жардам берип үйрөнүш керек. Себеби башка жол менен бере албай калдыңар. Кече столовойд отурсам бирөө келиптир дагы. Көтөрүп алыптыр. Айнайын туугандар дейт, ушуга элдин муктажы барып калды дейт. Сен эл ошонго унамай калыптыр дейт. Эми жүрөм дейт, көтөрүп дейт. Чоң эле киши, мендей киши келип 60-ка чыккан. Ошон үчүн дейт, бирөөнү жакшылык коелу деп жүрөбүз дейт туугандар. Ошон үчүн айтарым, амин. Я Раббым Алла. Авалы ушу бизге шу дорго жетишке өткөн чоң ата чоңнерибиз, өткөн ата-энелерибиз, Саймеде өткөн барчаларды Алла Таала рахмат кылсын. Кылган тилдеріңер бардыңарга өмүр рызкыңа барака берсин. Жүзүңөрдү жарыксын. Алланын алдында кадыр бартып болгула беребедигер. Дайым мыктымашыл өмүр сүргүлө беребедигер. Жүзүңөр жарык болсун дайым. Хасби Аллаху ла илаха иллаху ва алейка таваккалту ва хува раббул аршил азим. Ey жараткан Алла, шу султан балабызга Алла Таала өмүр сүргүлө зияда кылсын беребедигер. Шу баласынан келечекте чубак ошогон апчык өчкөн алым чыгышка насып аласың. Алла разы болсун. Аша сүйлөп койсун. Мына чуркаган кызмат кылган мына достор. Достук кыяматта досум десе, бар десе кете турган нерселер. Ошон үчүн достору алхамдулилла өмүрлүү болуп кесет болду. Бара мен айткандай, сер досуңун алдында кылган кызматыңарды Алла өзүнүн кыбатын бере берген болсун. Алла. Келген кудаларга, аталарга, баардыгыңарга жүзүңөрдү жарык болуп, эки дүйнө бактылык көрө бергиле, ынтымакчылык көрө берсин. Силердин зуриятыңардан ушу дүйнө тааныткан алымдар, валилар чыга берсин бербедик Алла. Руслан балам, сенен парвардыгар келешең кең болсун парвардыгар. Мына өзүбүздүн өрөбүздү жигитисин, жүзүңүн жарык болсун. Дайым сөйлөгөн сөзүң өтүмдүү болуп жүрүшкө Алла Таала насып айлаган болсун. Өмүрлөрдү билесиң, баардыгы мен каташым бар, күнөтүнө күлүп турат. Шуларга баардыгыңарга өмүр рызкыңда зияда калсын, ынтымакчы айрылбасын, эки дүйнө бактын көрө бергиле. Assalamu alaikum rahmatullah. Allah razı olsun. Yaş ballar, şu tarafı ötün. O men yaş ballarыбыз бардык. Ким айтам, ким салам кошкон бардыгыңарды Алланын алдында кадыр бартып алып жүргүлө. Алла. Эле, рахмат. Өмүрлүү сүйлөшүп турабыз, э? Чай алып кетпейинби? Рахмат. Бүгүн балам болуп келсин сен. Пакет. Азыр алып кел. Эме кылбайын, э? Рахмат балам, Алла разы болсун. Ушу мына биз өзүбүздүн элибизге, жерибизге келдик. Аллага шүгүр.
мына Султан, Омаралиев Султан, миң мәртемден шүгүр, ушу Алланын разычылыгы менен ушу Турциядагы, Стамбулдагы Истина клиникасына Алла разы болсун. Ошол жердеги врачка, Айхан врачка, нефрологторго, Эртугрулга, ошол жерде жүргөн Шубай балага баарыңарга Алла разы болсун, хемшираларга баарыңарга Кудайым разычылык берсин. Султан балам жакшы болуп калды. Эли журт мына бардыгы разы болуп атат. Кана амин. Аллахым өнүп өссүн, жүзү жарык болсун. Бала чакасына баш эге болсун. Ошо клиникадан көп оорукчан ушу хаста адамдар барып шифаларын таап келишке Алла насип кылсын, өнүп өсө берсин. Рахмат баарыңарга, миң мәртемден рахмат. Истинанын кызматкерлерине, бардыңарга, врачтарга Алла разы болсун. Рахмат. Ушу баламын ооруп ушунчалык кыйынчылык тартып, ушу кыйынчылыктан, муктаждыктан чыгарган биринчиден Аллахым өзү деп эсептейм. Экинчиден ушу Аллайым өзү жол берген экен. Ушу тууган уругум, дос жарлары, эли журтубуз, ушу Саймеланын эли, кудандалар, ушу Москвада жүргөн Саймеланын балдары, достору, жоролору, мынагы кайын журтум, Султандын өзүнүн кайын журту, тууган урук кыздарым, балдарым, неберелерим баарына Алла разы болсун. Бир өзүбүздүн колубуздан эчтеке келбейт болчу. Мынагы эмедеги Нуруслан балама, ушу бизди элге жарыя кылган каналдарга, бардыгын телевидение каналдарына Кудайым Алла разы болсун, миң мертемден разымын. Ушу баламы жакшы кылып, Кудай шифа берип, ойноп күлүп келип калды. Рахмат барыңарга, бала чакалар менен тынч аман болгула, эч ким оорубасын, эч кимдин баласы оорубасын. Дайым жер жүзүбүздө, ошо Кыргызстаныбызда тынчылык, аманчылык болуп, тойлор болуп, асманыбыз ачык боло берсин. Амин. Алла парвардигар. Мен атын билбеген, аттарын деле айтпаган, бизге жардам кылган балдар бар. Алла разы болсун миң мертемден силерге, мени көрүп турган болсоңор. Балдар, кыздар ушу бизге жардам кылганда, Россиядагылар баарыңарга Алла разы болсун. Тынч аман болгула, жакшылык күндөрдү көрөлү. Амин. Баарына рахмат. Руслан балам, сагайым рахматтан анайын.